Блогерлер Нуриза Бектурова, Медер Нуркадыров, Аида Багышбекова, Нургыз Токтогонова, Бекзат Орозбеков, Айдай Мусаева, Саян, Пантера, Сойзбек Чоңатаң кайдагы акчаларды элге таратып жатышат? Буларды эмне байланыштырат? Алар айткан оюндар канчалык мыйзамдуу? Азыр айтып берем, видеону аягына чейин көрүңүз. Мынчакча көчөдө жатпайт же асмандан жаабайт. Ал үчүн мээнет кылып иштеш керек. А бирок мен санаган ончакты блогер оюн ойноп 5 мүнөттө 10 000 деген акча тапса болот деп элди кумар оюндарына тарткан. Жада калса айрымдары азыр дагы жарнамалап жүрөт. Сейчас буду шокировать, радовать свою мамочку. Мынчактан гайдан не кылып таптың, Елена, не кылды? Сиске берейин деп таптым, я копила. Я еще играла. Я, короче, игру играла. Чын эле жок, башын алып жок, жок, мына эме камера турат, башка эч камера жок. Кечема. Эрчим о акча сизге буйрушсун беке. Жок болсо азыр мен бат-баттан акча тапкан силерге үйрөтөм. Караңыздар. Скажем, что у нас нет денег, остались вот последние деньги, и мы купили воду. Сейчас проверим, довезет ли он нас бесплатно. Эми вопрос очень жүрөктөн да, ушундай истей болгон адамдар көп болсун. Элинага азыр 15 Pro новый запечатанный подарка кылдым. Жөн жерден 20 000 сом табабым келе. Давай мен сага бир голова ломка айтам. Бул оюндардан ойноп жүрүп уткандарым 80 000 сомго жетип калды. А так негизи ушуну чогултуп койсо болот акчаны. Негизи үйрөнгүңүздөр келип жаткан болсо, сиздер үчүн Telegram ссылканы калтырып коем. Ошол жака өтсөңүздөр, ошо 5 адамга өзүм үйрөтө турган боломун. Ушул оңой эле оюнду. Чтобы вот такие зеленые вытаскивать, вам всего-то навсего нужен телефон, моя ссылка и, соответственно, эта игра. Өзүңөр көргөндөй, булардын бардыгы Birxbet, Birwin, Melbet жана Mospet сыяктуу онлайн казинону 100 000 деген аудиториясына жарнамалап жатышат. Схемалары бирдей, биринчи көчөдөгү бейтааныш адамга оюн ойнотуп көрүп, же жөн эле апасына акча белек кылып, таксиге акчасы жок болмуш болуп түшүп, аягында айдоочунун бир күндүк тапкан тыйынын берип, андан соң кантип акча тапканын көрсөтүп, кызыктырып Telegram каналына киргизет. Дал ушундай акча тапкыңыздар келсе, мынакей. Жакшылап угуңуздар. Мен ссылкама киресиздер, профилиме ссылкама кирсеңиздер, ал жерде ссылка турат тугандар. 3 точка кирсеңиздер, ал жерде. Мында TikTokто Сойзбек Чоңатаң, каймана аты менен таанымал блогер, кантип оюнга кирет, баштан аяк көрсөтүп жатат. Баракчасынан байкасаңыздар, акча тараткан видеолору жакшы көрүлөт. 1,5 миллиондон ашык көрүлгөн. Биз ссылка менен блогердин каналына кирип, анда 22 000 адам отурганын, февраль айында иштеп баштаганын билдик. Каналда акча тапкысы келгендерге бекер консультация жана оюн стратегиясын алуу үчүн блогердин жеке чатына жазуу сунушталат. Ссылка менен өткөндөн кийин бот жооп берип, оюндун шарттарын түшүндүрүп баштайт. Биринчи сиз Birxbetке номер аркылуу катталасыз, андан кийин банктык картаңызды 500 сомдон кем эмес акчага толукташыңыз керек болот. Инструкциясында Кыргызстандын дээрлик бардык карталарынан жана электрондук капчыктарынан толтуруу жолдору дагы көрсөтүлөт. Бирок каналда бул онлайн казино экени, акча күйүп кетиши мүмкүн экендиги ачыкталган эмес. Скриншот пересылка кылганга дагы болбойт. Болгону чоң олжо жөнүндө гана айтылат. Ойногондон кийин акчаны уттуруп койсоң, ал өзүңдүн баш ооруңа айланат. 160 000ден ашуун катталуучусу бар тиктокер Медер Догдурбеков негизинен юмор, кайрымдуулук боюнча контент жаратып, чыгармачылык менен элге таанылып баштаган. Аяк убактарда онлайн казинону эмнеге жарнамалап жатканын билүү үчүн өзүнө кайрылдык, бирок жооп ала албадык. Бул эле эмес, күздөн бери Саян аттуу блогер дагы Birwin онлайн казинону активдүү жарнамалап келет. Ал жеңил акча тапса болот, менин схема менен утушка ээ болосуң деп ишендирет. Бул блогер казинону 2023 жылдын октябрь айынан бери активдүү такай рекламалап, өзүнүн дагы ойногондорун көрсөтөт. Смотрите внимательно сюда. Берем бабки. 5000. Берем их вот сюда.
Башка блогерлерден айырмаланып, ар кайсы жерге акча катып, Телеграмдагы катталуучуларынын арасында акча ойнотуп, аны улам 5000ге көбөйтүп турат. Азырдагы конкурс кылып, адамдарды кызыктырып жаткан чагы. До 20 февраля осталось 6 дней, то есть чуть меньше недели. Негизинен мен тизмектеген блогерлердин атындагы Telegram каналдарда сизди акча салдырып ойнотуш үчүн түрдүү жолдор менен манипуляция кылат. Декреттеги энелерге, пенсионерлерге, жумушу жок жүргөндөргө, студенттерге, кредити барларга жардам берем. Бат эле насыядан кутуласыз, финансылык эркиндикке чыгасыз, ата-энеңизге жардам бересиз, каалагандай белек алып бересиз деген сыяктуу азгырыктар айтылат. Мындан тышкары сүрөт, видеолор, аудио отзывтар, блогерлердин видеолору такай чыгып турат. Бирок отзывтардын чын экендиги күмөн жаратат. Блогерлер Нургыз Токтогонова менен Аида Багышбекова апасынан акталай акча белек кылып, элди таң калтырышкан. Андан кийин комментарийлерге мынча акчаны кайдан таптыңар деген суроолор жаап баштаганда Телеграмда окмуш оюн бар экенин айтып элди тартышкан. Көпчүлүккө тамашалуу видеолору менен таанылып, кинолорго дагы тартылып жүргөн Нургыз Токтогонова эл кыдырып Telegram каналына да чакырган. Азыркы тапта Телеграмда анын атындагы 50 миңдей адам катталган бир нече каналды таптык. Биз ага комментарий үчүн кайрылдык, бирок катыбыз жоопсуз калды. Кызык ага ишенип ойын ойноп акчасын жоготкондорго түз эфирде ал мынтип жооп берген. Я вас не заставляю заходить и тратить все ваши деньги, да, вы тупые ублюдки, вы сами идиоты, которые идете, играете и закидываете все ваши деньги. Вы идиоты, вы долбоебы. Менин есимим Аида. Казакстандагы Косулайык шоу программасынын мурунку катышуучусу Аида Багышбекова онлайн казинону 2 Telegram канал ачып, жарнама кылган. Схема баягыдай эле. Алгаш жакын адамына накталай акча берип, кийин мынча акчаны кантип тапканын Телеграмында ачыктаган. Аиданын каналы ал казакстандык программага катышып, түз эфирде отурганда да иштеген. Аида кантип акча утса болорун түшүндүргөн бир канча видео салып турган. Кийин Кыргызстанда бир эксперттин лицензиясы алынган. Эксперт деген бул буга чейинки букмекер контора катары иш алып келген, анын лицензиясы бүгүнкү күндө чакыртырып алынган. Ал иштебейт бүгүнкү күндө бизде. Ошол эле күнү Аида сториске чыгып, Telegram каналы жабылганын жарыя кылган. Ошондой эле ал кумар оюндарын казакстандыктар үчүн гана жарнама кылгам деген шылтоон айткан. Болбосо ал салган шилтемелер аркылуу онлайн казиного Кыргызстандын жарандары кирип ойносо болгон. Блогерлер Нуриза менен Медер былтыр бир убактарда жатса турса онлайн казинону айтып калышкан. Алар Супер ТВга берген маегинде чын эле жарнама кылгандарынын мойнуна алып, кийин хейт башталганын, мошенниктер алардын атынан элди алдап жатканын билдирген. Бирок ошондо дагы Telegram оюн гана деп атап, онлайн казино экенин ачык айтышкан эмес. Бизге сентябрь айында реклама түшкөн. Анан биз аны реклама кылып бир ай реклама кылдык. Августта эле, августта экен, бир ай реклама кылып турбуз. Бир ай реклама кылып, андан кийин түшүндүк да, что бул нерсе реклама кылганга болбойт. Эми ал жак эме да, онлайн оюнда эми ар ким утат. Кээ бири утулат, ушундай эме. Ал жак Telegram каналда деле айтылган да, ичиндечи уткандар болот, утулгандар болот депчи. Анан бир айдан кийин рекламаны токтоттук биз. Рекламаны токтотуп жок иштебейбиз болду деп токтоткондон кийин биздин ошол тарткан видеолорубузду, биздин эмелерибизди башка адамдар алып алып, биз жетишпей калдык дел теткенге. Анан биздин видеолорубузду алып элдер өздөрү деле көрүп жатса керек, ал жакта Instagram аккаунттагы эмес, Facebook аккаунттан эле Instagramга таргет кетирип, реклама кетиришип, Нуриза Медер деп ачып алышып, анан Telegramга 4-5-6 канал болуп кетиптир да, андайчы. Блогерлер жарнаманы токтоткону менен өздөрү макул болуп аштырган каналга ээлик кыла алган эмес. Анткени жарнама бергендер башкарган. Контракт үзүлгөндөн кийин алардын видеолорун башка дагы шылуундар пайдаланып, түрдүү кумар оюндарын жарнамалап башташкан. Убагында тартылган видеолордун азабын блогерлер али күнгө чейин тартып келишет. Эч кимге ишенбегиле, бизде эч кандай канал жок. Мен Telegram каналым жок, мен уже иштетпейм. Мошенниктерге алданбаңыздар. Мен башында рекламаладым, азыр жарнамалабайм, ойнобойм, бирок андан кийин мошенниктер атымды колдонуп жатат деген жоопту Аида Багышбекова. Бекзат Орозбеков, Пантера каймана аты менен таанымал тиктокер жана Айдай Мусаева дагы берди.
Айдай Мусаева кафеде жеген тамагынын акчасын төлөп кызыктырса, ТикТокто такай түз эфирде отурган Пантера таксистке акча берип, түз эфирде ойын ойнотуп кызыктырат. Бул Golden Sky аты менен таанымал блогер. Хайп үчүн өмүрүн коркунучка салгандан да тартпаган Бекзат Орозбеков iPhone жана башка кымбат баалуу белектерди жубайына берип, инструкция көрсөтүп, түрдүү жолдор менен онлайн казинону такай жарнамалаган. Ага кайрылганыбызда билбей жарнамалап алганын айтып актанды. Билбей мен реклама кылып алдым деп атасыз. Бирок аудитория алдындагы жоопкерчилик маселеси кандай? Сиздер реклама алып атканда ким реклама берип атат, кандай реклама, мен эмнени жарнамалап атам деп мындай ойлоносуздарбы, карайсыздарбы? Ооба, конечно, карайбыз да. Анан сиздер кандайча билбей калдыңыздар, онлайн казино бул жакшы нерсе эмес экенин, анткени элдер ставка коюп алданып жатпайбы? Казактар чалат, ушундай амбассадор болуп бер деди, жөн эле телеграмга деди. Короче, ушундай заработок бар, ошого эме кылып бер деди. Анан кийин жолугуштук, сүйлөштүк, хорошо дедим. Анан кийин кылдым, биринчи видеомду тарттым, экинчи видеомду тарттым, үчүнчү видеомду тарткандан кийин анан мен атыман дагы бир аккаунт ачылган экен да, эмегечи, телеграмгачы. Анан кийин ошол себептен мен тигилер менен урушуп кеттим. Бул каяктагы аккаунт, эмне аккаунт депчи. Алар бизге айтышты, биз эмес деди, точно биз эмес деди. Көрсө алар башка ошо телеграмга тартылган мурунку видеолорду алар таргет кетирип элдерди алдап жаткан экен да. Анан кийин ошондуктан мен телеграм полный каналым удалып кетиргем. Бул азыркы иштетип жаткан телеграм каналдар, алар полный мошенниктер. Амбассадор болгонуңуз үчүн канча акча төлөп беришти? $1000 да. Ошол $1000 сүйлөшкөнбүз. Анан кийин так башында жарымын берген. Андан кийин уже так 2 видео тарткандан кийин кайта жарымын берген да. Биздин колго реклама берүүчүлөрдөн блогерлерге жарнама сунуштаган каты келип түштү. Алар Пантера, Нургыз Токтогонова, Медер Нуриза менен кызматташабыз. Оюнда биз кумарга кирип кетпөөнү 100% утуштуу убадалабайбыз. Эч нерсе сатпайбыз. Болгону өзүңөр ойногон тажрыйба менен бөлүшөсүңөр. Муну аудиторияга жарнама эмес, сунуш катары бересиңер дешет. Мындай караганда бул түздөн түз элди алдоо. Реклама блогерлерге Казакстандан түшкөн. Белгилей кетсек, Казакстанда дагы онлайн казиного тыюу салынган. Согласно законодательству Республики Казахстан, в стране запрещена деятельность онлайн-казино, а букмекерские услуги оказываются при наличии соответствующей лицензии. Казакстанда 1xBet'тин лицензиясы бар, бирок 1win 2023 жылы мыйзамсыз иштеп, уюштуруучуларына издөө салынган. Помимо организации незаконного и горного бизнеса, куда были вовлечены тысячи наших сограждан, онлайн-платформа также оказывала букмекерские услуги без наличия соответствующей лицензии. При этом денежные средства принимались посредством интернет-эквайринга и без аутентификации, что позволяло принимать участие в азартных играх даже несовершеннолетним. Только за 2023 год оборот онлайн-казино составил около 4 миллиардов тенге. В настоящее время расследование продолжается. Сайт онлайн-казино заблокирован, 4 организаторов объявлены в международный розыск. Негизинен айтканда онлайн-казинону жарнамалоо Кыргызстанга коңшу Казакстандан келди. Бирок ал жакта блогерлер лицензиясы бар букмекердик кызматтарды жарнамалаган күндө дагы мамлекетке салык төлөшөт. Былтыр Казак бийлиги блогерлерди интернеттеги жарнамалары үчүн салык төлөөгө милдеттендирген. А бизде блогерлер эч кандай салык төлөшпөйт. Онлайн казино боюнча Кыргызстандын мыйзамдарында кандай? Казинону көзөмөлдөгөн Госфиннадзор кызматы аталган 1xBet, 1win, Melbet жана Mostbet онлайн казинолордун Кыргызстанда лицензиясы жок, мыйзамсыз экендигин билдирди. Оюнзок иши жөнүндө мыйзамга ылайык Кыргызстандын жарандарына казино ойноого жана дагы жарнама жөнүндөгү мыйзамда онлайн казинону жарнамалоого дагы тыюу салынган. Демек, блогерлер кылган жарнамалар мыйзамсыз. Өткөн жылы Кыргызстан боюнча онлайн казинолорду ойноткон, ставка жасаган букмекердик контораларда жапырт жабылган. Биз атаган 9 блогердин Instagram жана TikTok баракчаларындагы катталуучуларынын эсептегенде жалпы 4 миллион 200 миңден ашуун аудитория болуп чыкты. Кыргызстанда 7 миллион калк болсо, бул дээрлик анын жарымынан көбү болуп жатпайбы?
Жарнаманын артынан жашы жете электер дагы бул оюндарга тартылышы дагы мүмкүн. Кыргызстанда кылмыш жаза кодексинин 2019 беренесине ылайык лицензиясыз кумар оюндарын уюштуруу, өткөрүү жана казинолордо, оюн автоматтарында, компьютердик симуляторларда, интерактивдүү мекемелерде, электрондук казинодо, букмекердик контораларда, тотализаторларда аларга жетүү мүмкүнчүлүгүн берүү 3 жылдан 5 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Азыркы убакта ар бир адамда банктык карта, электрондук капчык бар. Элестетсеңиз, онлайн казиного 100 киши эле бир күндө 1000 сомдон ставка кое турган болсо, 10 күндө миллиондогон акчалар айланып жатат. Булар кимдин чөнтөгүнө түшөт? Блогерлерди колдонуп элди тоногон кимдер? Бул суроолор азырынча ачык бойдон турат. Ушунча адамга кумар оюндарын сунуштап, элдин ишенчээктигинен акча жасаган блогерлердин жоопкерчилиги каралабы? Бул боюнча Ички иштер министрлигине кайрылдык, бирок жооп беришкен жок. Эмне үчүн ушул күнгө чейин бир дагы мамлекеттик орган булардын аракетине укуктук баа берген эмес? Бул суроолор азырынча ачык бойдон турат. Атым Нурайдай, бул видеого лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыз жана жакындарыңыз менен бөлүшүңүз. Көрүшкөнчө.